Күн суктагандан тартып жугуштуу оорулар күч алат. Көбүнчө бала бакча, мектеп жашындагы балдар сасык тумоого кабылышат. Учурда облустук оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүндө 25 бейтап дарыланууда. Алардын 2 мектеп жашында болсо, калгандары 5 жашка чейинки наристелер. Андан тышкары амбулатордук шартта күнүнө 30дан ашык жергиликтүүлөр кайрылат. Температура болуп этисип келип атышат. Температуралары 39-40ка чейин чыгып келип, азыр дал бирөө түштү, судорога менен келип түштү да. 2-3 бала судорога менен жатып атышат. Ошол анан кийин берги кишечный инфекциялардагы параллельно жүрүп атат. Алар да абдан көп болуп атат. Анан кичинекей балдарда аябай опасный болуп атат. 39-40 менен келип атат. Анан биздин осложнение бар. Отек головного мозга судорога берет. Анан ошону менен акыл эсин жоготуп, балдар да кете берет. Ушундай акыбалга чейин жеткирген балдар да азыр көп болуп, 8 бала азыр отделениемде абдан оор акыбалда жатып атат. Ал арада скарлатина оорусуна кабылгандар дагы бар. Бул тамак ооруп, эти суу, денеге кызыл бүдүрчөлөрдүн чыгуусу менен мүнөздөлгөн катуу кармама жугуштуу оору. Көбүнчө 2 жаштан 7 жашка чейинки балдар ооруйт. Бул капельный инфекция деп коет да, скарлатина. Башталганда бардыгы жаңа остро-респираторный инфекциядай башталат. Баары температура болот, баары жөтөлүшөт. Бирок скарлатинанын өзгөчөлүгү 3-күн ооруганда тамагынан ангина болот. Ангина болуп, анан этине мелкоточный кызыл майда сызыктар чыгат да, как будто вот легкий ожогко окшош болот да. Анан тилдерин сунганда балдардын тили малиновый болуп калат. Сосоктары абдан кып-кызыл болуп көрүнүп калат да. Скарлатина ушунусу менен деме кылат. Бирок скарлатина болгондо да врач КСВга кайрылып, балдарын буяка көрүнгөн жакка алып келгенге болбойт. Ошо скарлатина ветеринарный оспа болгондо населенияга айтат элем, врач КСВны үйүнө чакырып, үйүнө көргөзүш керек. Алия Иманалиеванын 2 жаштагы баласы сыркоолуп ооруканада дарыланууда. Ал учурда жугуштуу оорулар күч алып, жалпы үй бүлөсү оору менен алышып жатканын айтат. Биздин үйдө мына мамам 2 балам менен мен мамам болсо 2-3 күн жатты. 3 күн жаткандан кийин эле анан 2 балам тең ооруп калды. Ещё меники дагы тамагым кармап калыптыр. Кече скорыйга келдик да, скорыйдан караса, ошо меники дагы бар экен да. А үйдө кызымна температура болгон бойдон калды. Эмне болуп атат билбейм азыр. Биз эч жака чыкпайбыз, этажда турабыз, эч жака чыкпай эле, үйдөн эле. Көчөдөн чыкса, көчөдөн чыкты дейт элек. Жугуштуу оорулар күч алганын мектеп, бала бакчаларда балдардын санынын азайганы менен байкоого болот. Каракол шаары боюнча бала бакчаларда тарбиялануучулардын жарымы гана келип жатканы айтылууда. Ал эми мектептерде андай эмес. Грипп жүрүп аткандыгына байланыштуу балдар көп сабактан калышат, бирок бизде андай эмес. Азыркы учурда бардыгы жакшы, балдар толугу менен сабакка келет деп айта алам. Анткени биздин мектепте отопление толугу менен берилген, класстар жылуу, андан сырткары бул грипптин алдын алуу максатында балдарга ар кандай иш-чараларды түшүндүрүп, кандай кылып сактаныш керек, өздүк гигиенаны сактоонун жолдорун бардыгын үйрөтүп келатабыз. Ошол себептен грипп аз деп айта алам. Сасык тумоо сыяктуу курч мүнөздөгү респираторлук ооруларды алдын алып же жуктуруп албаш үчүн сасык тумоого каршы эмдөөдөн өтүү жана жөнөкөй эрежелерди аткаруу сунушталат. Айзат Анарбекова, Нурдин Орманбетов, Ысыкөл жаңылыктары, Каракол шаары.